арасынан үйүндөгү бардык жыргалчылыгын, удобствосын, ата-энесин таманынан үйүп чоңойткон энесинин жыргалчылыгын эмес, мен барып учугун улайын, Нурдиндин үйүн шаар кылайын деп келген Айжамалды аманат катары аккуудай бапестеш сенин милдетиң мусулманчылыкта дагы, мыйзамда дагы, кыргызчылыкта да ошондой. Экинчи, урматтуу Айжамал, жүздөгөн кыздардын арасынан үйүмүн жарыгы, жүрөгүмүн жарымы, түнүмүн айы болсун деп, анан бирөөнү көчөдөгү бирөөнү түнөгөнү киргизбейсиң го. Бир өмүр байлыгымын ээси болсун, башкысы мен тукумулаган балдардын ата-энеси болсун деп жоопкерчилик алган Нурдинди бир өмүр сүйүүгө, бир өмүр сактоого, бапестеге түшүнүүгө аракет кылгын. Бул үй бүлөлүк маселе бакыт менен мамиленин биринчи эрежеси. Экинчиси, экөөңүздөр дайым айтат, турмуш оор, турмуш ушундай, турмуш деп. Жок. Чыныгы жашоо, буга чейин жашоого репетиция болсо, бакыт менен жашоо алдыда эми келатат. Мына ошол бакытты сезип, сүйүп, шүгүр айтып, анча-мынча кээде көзүңүздөргө таарыныч пайда болуп, жумуштан чарчап келсеңиздер, бүгүнкү күндөгү ак көйнөк кийип кармап турган 600 киши бата берип сиздерге ишеним артканды эстеп, биздин аманатты кыянат кылбай, жыргап, бакытка балкып, сүйүп сырдашып жашаңыздар. Анан Нурдин, эгерде сен бардар бакубат бай болгуң келсе, анда Айжамалды чоңойткон ата-энеден тез кабар алууну унутпа. Ал эми сен Айжамал салиха перзенттердин ата-энеси болгуң келсе, анда Нурдинди чоңойткон ата-эненин күндө ыраазычылыгын алууну салып бол. Дайыма аял корголгон назик ханыша болот, бирок сен бир мамлекеттин жараны болуп бараткан соң, президент Нурдин экендигин унутпай, жакшы прокурор боло берсең, ийгиликтүү жашайсыңар деген ойдомун. Келген коноктордун баардыгы ыраазы болуңуздар. Бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө той топурлар болсун. Ишиңиздер ийгиликтүү, Кыргызстаныбыз өнүккөн, чек-арабыз бекем, элибиз ынтымак, экономикабыз өрдөгөн жана чоңдорубуз ыймандуу жебеген болсо экен дейм. Бар болуңуздар.